Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү жаңылыктар билесиздер, аябай кызыктуу жаңылыктар болуп жатат ушул жумада. Өткөн жума геополитикалык жаңылыктарга абдан бай болду. Геополитикалык жаңылыктар көп болду. Анан эң негизгиси биринчиден эмнени биз билдик? Иран серепчилердин айтуусу боюнча ушул соккууну кылганда алдын ала Израильге эскертти. 72 сааттын ичинде сокку кылабыз деп. Ошондуктан Израиль жана анын өнөктөштөрү Иордан, кошо Саудия Аравиясы жана Америка Штаттары Ирандын атакасын токтотконго алдын ала чараларды көрүштү. Ал чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондуктан серепчилер айтып калышты да, Иран деген ушул соккуну дардаганда мындай договорняк болгон окшойт деп, алдын ала мындай билгизип койгон окшойт. Ал туура договорняк болду, бирок договорняк баягы баары дос эмес. Иран менен Израиль дос эмес. Израиль дагы жооп кылып туруп сокку урду Иранга. Сокку урганда Ирандын 1-2 ПВОсун деле талкалашты. Ал ПВОну талкалаганда Ирандын чек арасынын ичинен жасашты атайын операцияны. Атайын спецназ сыяктуу группалар ушул атайын кичинекей дрондорду колдонуп ушул РЛСти жана ошо ПВОну атайын аба коргонуу күчтөрүн 1-2 мындай ПВОнун комплексин талкалап коюшту. Бул дагы Израилде баягы Америка Штаттары Иран кол салгандан кийин Израилге айткан болчу да, силер деген чоң согушка алып келбегиле, эскалация кылбагыла, өлтүрбөгүлө эч ким, чоң согуш ачпагыла деп. Израиль уккандай болду, баягы баары бир өч алды, Иранга кол салды, бирок аябай кичинекей да, мындай баасы кичинекей кол салгандай болду. Ушун менен азырынча тынчып калышты. Иран дагы айтты, мындай эгерде чоң салуу болсо, мындай Иран чыдабагандай, анда чоң согуш башталат деп эскерткен болчу Израилге. Анан Израиль дагы ушул унчукпай сокку кылганда дагы ушул соккуну аябай кичинекей кылды да. Ушинтип баары тең өзүнүн күчүн көрсөтүштү, баары тең өзүнүн сүрүн көрсөтүштү, бирок кантсе дагы баары тең анчалык мындай чоң жаңжалга алып барбагандай мындай аракет кылышты да, кичинекей мындай чектелген кандайдыр бир күчкө колдонушту. Бирок ошол Иран менен Израиль ортосундагы болуп аткан тирешүүлөр Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги республиканец демократтардын башын бириктирип салды. Израилге ушул аракетине карап, Трамп да өзүнүн сөзүн өзгөртө баштады. Америка шайлоочулардын астынан Трамп дагы Украинага жардам бериш керек, мен деген биликке келгенде тез согушту токтотом, мен Украинага жардам берем деген сөзүн айтты. Ал сөзүн айткандан кийин ушул бүт баягы Трамптын өзүнө мындай тарапташ болгон республиканецтер дагы ушул жакка оошту дагы. Майк Джонсон, ошо спикер, сенаттын спикери, Америка Штаттарынын сенатында мыйзам долбоорду бир аз өзгөртүп тез чыгарды ушул жумада. 20 апрелде булар сенат добуш берди. Ошондо 60тан ашык 70 ошол сенатор добушун берди. Андан конгресске өттү, конгрессмендердин көпчүлүгү ошо колдошту. Андан кийин ошо Байденге түштү. Байденге түшкөндөн кийин Байден ошол 24 апрелде кол койду да. 4 күн ичинде баарын жасап баштады. Жарым жыл, 1 жыл созулуп жаткан нерсе Израилге Иран кол салгандан кийин 4 күн ичинде ушундай чечилип толук кол жыйналып калды. Ошо жыйналгандан кийин бүгүнкү күнү билесиңер $61 миллиард Украинага кетет. Анан азыркы сааттарда, мен ал видеону жазып атканда, Польшадан өтүп Украинага $1 миллиард жакын ошол JDLM деген куралдар өтүп атат. Андан сырткары Атакамс деген 300-500 километрге аткан оор ракеталар, баллистикалык ракеталар өтүп атат. Андан сырткары дагы снаряддар өтүп атат. 4 миллионго жакын октары, жана башка ошол $1 миллиард жардам келди да. Анан Payway деген, мисалы үчүн Улуу Британия лазер менен башкарылган жана GPS менен башкарылган авиациондук бункерди тешүүчү, бункерди жаруучу бомбаларды беришти.
жана ошол акырындап украинецтер дагы бир нече жолу Крымга, Жанкойго соккуларды беришти. Ушул жумада самолетторду, вертолетторду өрттөштү. Дагы 2 НПЗ-ны өрттөштү. Анан кээ бир байкоочулардын байкоосу боюнча Орусия тараптан баягы келген маалымат боюнча НАТОнун куралы колдонула баштады да. Мисалы үчүн ошол Жанкойго Атакамс менен сокку болгону тастыкталды да. Америка Штаттары коркчу эле бул Атакамстарды мисалы үчүн бербейбиз, анткени Украина ракеталарды Россия территориясынын ичинде колдоно баштаса, анда бул баягы чоң жаңжалга алып келет. Биз ушуну каалабайбыз дешкен эле. Бүгүнкү күнү карасак, негизи ошол чоң жалга алып келген жок. Украина формалдуу түрдө Орусиянын эмес, Орусия басып алган территорияларга сокку берип атат. Бирок Орусиянын жаңы конституциясы боюнча ал территориялар Крым, Донбасс, Луганск кошулган Орусияга. Ошон үчүн баары бир баягы Орусиянын территориясына кол салып атат дегендей болуп атат. Бирок ошондо баягы ядердик өзөктүк согуш болуп кеткен жок. Ушундай азыр абал. Орусиянын ичинде баягы паникалар башталып атат. Ушул Шойгунун замын коррупциядан айыптап азыр камашты. Сырткары ошол кээ бир серепчилердин айтуусу боюнча Орусияда ошол Шойгуга каршы кампания чыгып атат. Анткени баягы бийлик алмашуу кандайдыр бир пландар болгон дейт. Ошого жараша анда азыр ошо кайра генералитеттин алмашуусу пландаштырылууда деп айтып атышат да серепчилер. Баягы Орусиянын армиясы кичине мындай аябай курал келе электе, сенат чече электе максималдуу түрдө ошо атака жасайбыз деп бүт аракетин кылышты. Ушул жумада көп жерлерден кайра алдыга жылышты. Дагы ушул катуу басым менен Украина алгачкы жолу украиналык аскерлердин расмий түрдө качуусу катталды. Алар деген Украинанын армиясындагы эң мыктылар жоголуптур. Калгандары кичине мындай мурункудай согушпай атат, мурункудан күчсүзүрөөк көрүнүп жатат деп айтып атышат серепчилер. Ошол менен бирге дагы баягы бүгүнкү күнү ошол Украина Израиль менен Ирандын кагылышуусуна өтө ыраазы болуп жатышат. Эгерде Иран какпаса, ушул сокпосо Израилди ракеталар менен, эгерде Иран ушуну аракетти кылбаса, бул нерсе дагы улана бермек, созула бермек. Бирок ошол жакынкы чыгышта болуп кеткен жаңжал Америка Штаттарынын жардам берүүсүнүн ылдамдыгына катуу таасир этти. Эми болсо баягы Орусияга оор болот, анткени 61 миллиард бул бир топ акча. Жакын арада эле ушул жылдын ичинде эле 11 миллиард доллар кетет Украинаны камсыздыганга. Ошон үчүн ал карызга берилип атат. Америка Штаттарынын Трамптын сунушу кабыл алынды. Жардам карызга берилип атат. Бирок карыздын жарымы карыз биринчиден бир гана экономикалык тарабына берилип атат. Бул эмне деген? Бул деген желеттердин, аскерлердин маянасы, аскерлердин кандайдыр бир кошумча жабдыктары, баягы компенсациялары ошого негизи берилет. Акчанын кескин бөлүгү карызга, калганы куралга, таза куралга так эле акысыз ленд-лиз мындай шарты менен берилип жатат. Анан ноябрде президенттин буйругу менен ошол экономикалык тарапка берилген, карызга берилген акча дагы ошо списаниеге, мындай кечүүгө барышы мүмкүн да. Списание кылып салса болот, жарымына чейин списание кылса болот. Калган акчасын төлөгөнгө ошол Орусиянын чет элде жүргөн активдерин баарын арест кылып, бүгүнкү күндө айтып атышат 200 миллиардка чейин Орусия жарандардын активдерин чет элде батыш өлкөлөрдө аресттин астында калды дейт. Анткени Орусиянын жарандары баары өлкөсүнөн акча тапса эле баары эле батыштан үй алат, квартира алат, батир алат, ар кандай байлыктарды алат, бүт баарын ошол жерден сатып алат да. Балдарын ал жерге алып барат. Ошон үчүн ошол активдердин көбү баягы тастыкталган активдер арест болду дейт, анан сатылат дейт. Эми сатылып туруп, анан ошонун эсебинен Украинанын карызы жарылат. Анан бүгүнкү күнү ошо баягы сенаторлор кол коюп атканда мыйзамга, дагы бир мыйзамга кол коюшту. Бул деген ушул чет элдеги Орусиянын активдерин сатууга уруксат берүү, мыйзам түрүндө сатууга мүмкүнчүлүк берүү, уруксат берүү мыйзамына да кол коюшту да. Ушундай болуп атат бүгүнкү күнү. Биздин ошону менен бирге Орусияга биз болуп жаткан соода аябай кескин өстү. Кыргызстан бүгүнкү күнү ошол Орусиянын жардамы менен аябай соода алакасын күчөтүп атат Орусия менен. Анан бизге санкция урабы урбайбы билбейм, бирок
бүгүнкү күндө бизде эң чоң өнөктөш, эң чоң экономикалык жактан мындай базар бул Орусия болуп жатат да. Ошон үчүн эгерде ошол Орусия жаман болсо, мисалы үчүн ошол экономикасы начарлап кетсе, бизге да кедергиси тиет. Ошону менен бирге эгерде Орусиянын экономикасы күчтөнүп кетсе да, өзү дагы баягы өндүрүштү ошол өнүктүрүшсө дагы, анда да биздин экономикабыз жабыркап кетет. Анткени биздин товарларга муктаждык жок болуп калат. Санкциянын астына түшпөсөк, эгерде батыш өлкөлөр түшүнсө, биз деген ушул соода өнөктөштөрү, соода базарларыбыз биз үчүн аз да, ачыла элек көп. Кытай базары ачыла элек, Индия базары ачыла элек. Батыш базарлары бизге ачык, бирок аябай кичинекей мындай бөлүккө. Логистика боюнча Орусиянын базары эң чоң бизге ачык да. Эгерде ошо түшүнсө, санкция салбаса, анда биздин экономикабыз өнүгө берет. Орусиянын менен батыштын ортосундагы иштер өзүлөр чечиле берет да. Анан кандай гана чечилбесин, согуш болобу, болбойбу, кандай тирешүүлөр болобу, тынчтык болобу, кандай гана чечилбесин, биздин ушул соодабыз жүрө бериш керек. Биз деген баары бир баягы өзүбүздүн колубуз жеткен базарларга товарларыбызды сатыш керек. Кыскасы, маалымат ошондой. Сиздерди мен уккан үчүн ыраазымын. Негизи YouTube ушу Украина боюнча темалардагы бүт видеолорду блоктоп жатат. Ошон үчүн мен буяка видеолорду кошпой элемин. Ошого туура көрөсүздөр деп ойлойм. Кадрлар аябай көп, аябай кызыктуу, тем эле көрсөң өзүнчө кино. Бирок аны роликке кошсом эле, ошол ролик баягы YouTube блоктоп салат же болбосо чектеп салат экен да. Ошон үчүн видео ошондой. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө. Суроолоруңуздар болсо, пикирлериңиздер болсо, жазыңыздар комментарийлерге.